hiçbir şerigin yok. O Allah'ım. Korkmagan yürekten sakta. Toymagan nafsiden sakta. Avul bolboy kalgan dualardan sakta. Avul bolboy kalgan umralardan sakta. Avul bolboy kalgan umralardan sakta. Ya Allah'ım. Mına men aldыңдамын. Assalamu alaikum урматтуу туугандар. Өзүңүздөр билгендей билесиздер, бизди Comfort Plus пакетибиз көкбөрүчүлөргө сертификат бергенбиз. Ушул жакка алар дагы бир намаз окуп кетишсин, ынтымактуу болуп кетсин деп жети областынан чакырып, анан кийин алар сурап атат кандай пакет менен. Биздин эң жакшы пакетибиз бар, Comfort Plus пакет. Ошол Comfort Plus'тун пакетинин өзгөчөлүгү бул жакын гостиница, жаңы гостиница, шведский стол. Андан тышкары дагы бир өзгөчөлүгү ушул поезд туугандар. Азыр биз ушул станцияда турабыз. Бурун 7 саат, 8 саат автобус менен барат элек, чарчап калат эле умрада. Жол жүргөндөн кийин чарчайсың да. Эң алгачкы биринчи умра бул башкача умра. Чарчап калат, барып гостиницага жайгашыш керек, түндө чыгат, таң атканча умра болот эле. Азыр Аллага шүгүр мынакей чыгып атабыз. 2 саат 15 мүнөттө жетип калабыз. Ичи салкын, кенен. Андан кийин ошол жактан намаз окуй турган жайлар бар, намаз окуза болот. Азыр Мединадан Меккеге ылдам поезд менен, скоростной поезд менен кетип атабыз. Ылдам поезд кандай экен? Шарттары, условиялары? Шарттары эң сонун. Биринчи жолу турганга бир кызык болуп баратабыз иншалла. Бул ылдам поезд аябай жакшы экен. Мединадан Меккеге уже кетип калып ылдам эле жетип калдым. Отургучтар кенен экен. Буту колуң талбайт экен. Жакшы экен. Ассаламу алейкум. Ылдам поезд жөнүндө айтсак, ошо негизи жашоомдо биринчи жолу поездго отуруп атам. Андан жакшы. Бүт условиясы бар. Ушундай намаз окуп, ичинде тамактанса болот. Ошондой эле отургучтар кенен жана жайлуу. Ылдам поездга жашоомдо биринчи жолу отурушум. Условиялар жакшы экен. Сиденьялар жакшы, отургучтар. Намаз окуй турган жери бар экен. Окуса болот экен ичинде. Mına men aldыңдамын. Senin hiçbir şerigin yok. Bardıq buyruklarını atkaruga dayarmın. O Allah'ım. Korkmagan yürekten sakta. Toymagan nafsiden sakta. Avul bolboy kalgan dualardan sakta. Жөн эле Кабаны карап отурсаңыз билесизби? Бир караганыңызга 1 жылдык ибадаттын соогу жазылат. Канча? Кандай ибадат дебейсизби? Кыргызстанда деп мисал келтирейин. 1 жыл үзгүлтүксүз ороза кармасаңыз, 365 күн ороза кармай аласызбы? Кармагандар болот. 365 күн тахажжуд окуй аласызбы? Таң аткычакта. Ошону Кабаны бир караганда аласыз. Не кылганда аласыз? Карап эле отура берсең, караган ибадат да. Иманыңыз